Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, hurayımdı Allah'ın isminden başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, баардыгыңыздардын Рамазан айыңыздар менен туткан орозоңуздар кабыл болгон болсун. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, мен ар дайым учурашканда жалпы Кыргыз элиме, момун мусулман бир туугандарыма, Кыргызстанда жашап жаткан биздин бир туугандарыма деп кайрылам. Ошонун ичинде бул саламым жалпыга тиет. Өзбек бир туугандарыбызга тиет, тажик бир туугандарыбызга тиет, ушу Кыргызстанда жашап аткан граждандерге. Уйгур, дунган, күрд бир туугандарыбызга биздин саламыбыз, жалпы айтам саламды. Мен азыр бүгүнкү кайрылуум өтө керектүү нерсе. Мен козгойм, урматтуу бир туугандар. Мен Кудайым буйрса, муну ишке ашырганга аракет кылабыз. Чогул биримдикте. Келиптир кайерге баян частарга, армияларга барсаң, биздин өзбек бир туугандарыбыз жок. Бетта экте болсо. Аларга эмне Кыргызстандын келечеги керек эмеспи? Кыргызстандын граждане, буларга айтканга биздин акыбыз бар. Дунгандык биздин бир туугандар бар. Бишкек жакта дунгандар өтө көп. Алардын жаш балдары бар. Туурабы, эркек балдар бар да, жалаң эле дунгандар аялдарды төрөп атабы. Эркектер бар, уйгурлар бар көп. Биздин орус бир туугандарыбыз бар граждане Кыргызстанда. Күрд бир туугандарыбыз көп Кыргызстан гражданинде. Алардын балдарын көрсөң, здоровый болот да. Мен бул кайрылуум куралдуу күчтөргө, жанагы военныйнын куралдуу күчтөрүнө, военкоматтагыларга кайрылам менчи. Эмне үчүн биздин кыргыздар армияга барат, эмне үчүн булар барбайт? Булар негодныйбы? Жүргөндөрү тим эле башкача жүрүшөт да. Бойлорго чыгып атат өзбектин бир туугандарыбыз, туурабы? Барбаларга катышып атат. Ошо дунгандар дагы спортсмен балдары бар. Эмне үчүн алар армияга барбайт? Мен ушул нерсе ойлондуруп атат да. Эмне үчүн барбайт? Биздин кыргыздар кетет, алар барат. Биздин кыргыздар барышат, булар барбайт. Эмне себептен? Мен ушуну военкоматтан, анан вооружен силдин ушун генеральныйсынан сурайынчы, эмне үчүн ушулар барбайт? Булар да армияга барсын, булардын да мекени Кыргызстан. Паспорту Кыргызстан болуп аткандан кийин мекени Кыргызстан. Мага ушундай бир маалымат келди, урматтуу бир туугандарым. Мынау Беловодский жакта, Сокулук жакта жалаң уйгурлар, дунгандар жашашат дейт. Здоровый, сонун жигиттери дейт. Акча берип калып кетишет экен буларчы. Астагфиралла. Булар акча берип калып кете берсе, биздин өзбек бир туугандарыбыз акча берип калып кете берсе, эми өзбек бир туугандарыбыз барып аткандыр, бетте, экте, үчтө, төрттө болушу мүмкүн. Калгандар эмнеге барбайт атат армияга? Буларга Кыргызстандын келечеги керек эмеспи? Кыргызстандын граждане, биз айткан акыбыз бар. Бул жерде биз нация бөлгөн жерим жок. Бүгүнкү күндө ушу Баткенде ушундай окуя болуп кетип, ушунча мен жүрөгүм менен ыйла берейин дедим да, карадым, жалаң биздин кыргыздын солдаттары тизилип турат. Бөөрү деген спецназ бар экен. Алла ыраазы болгон болсо ушу балдарга күч кубат берсин. Эмне ушу бөөрүлөрдүн ичинде биздин өзбек бир туугандарыбыз жок? Эмне өзбек ошол бөөрүлөрдө биздин уйгур бир туугандарыбыз жок? Дунган бир туугандарыбыз жок? Укук баарына бирдейби? Мыйзам баарына бирдейби? Же кыргыздарга мыйзам катуу иштейт, буларга мыйзам иштебейби? Мына военкоматтагылар ошол военныйнын эң ошол чоңуна жетсин. Куралдуу күчтөрдүн генералына жетсин. Эмне үчүн ушулар армияга барбай атат? Эмне үчүн? Уктум мен акча берип калып кетип атышат деп. Барсын, булар дагы кызмат өтөсүн. Болгондо дагы 1 жыл кылып койдуңар. Бул армия 1 жыл эмес, урматтуу бир туугандарым. Биз алсыз болуп калабыз. 1,5 жыл кылыш керек. Эгер өкмөт бага албай аткан болсо, элден акча топтой беребиз. Элем Алла ыраазы болсун, алдарга элдердин караш кандай күн помощтар келип атат элдерден. Шунчалык ыраазы болдум кыргыз элинечи. Өзбек бир туугандарга да ыраазы болдум, келип атат. Уйгурлардан да, дунгандардан деле келип атат, Алла ыраазы болсун. Бирок алардын балдары дагы ошолар менен кошулуп служба кылсын. Мен толук ушулардын служба кылганын гана тилек кылам. Ушулардын служба кылганын мен
кылышына мен толугу менен колдоп турушубуз керек. Шуның үчүн бул теманы көтөрүшүбүз керек, урматтуу биртугандар. Башка группаларга жөнөтүп койгула. Министр оборонага жетсин, военкоматтагыларга жетсин, көздөңөр ачкыла военкоматтагылар. Шарт эле акча $1000-2000 берип, мен айта албайм, алдыңарбы, албадыңарбы. Эмне үчүн барбай атат булар? Каери негодный. Урушуп кетсең сразу разнаразга чакырат. Биз бир туганбызбы? Кыргызстанда гражданин, Кыргызстандын гражданисиңби? Армияга барышың керек сөзсүз. Таң каласың, астагфиралла. Толку биздин кыргыздарга эле, кыргыздын жигиттерине эле керек экен да. Ана ошо Дунгандын бир туугандары, уйгур бир туугандар, күрд бир туугандар, тажик бир туугандар бар гражданин. Алар эмнеге армияга барышпайт? Вот ушул суроо болуп атат да магачы. Барып атса керек, бетте араларындачы. Ушул теманы көтөрүп чыгайлы, урматтуу кыргыз элим. Эмне үчүн барбай атат? Акчаны кимде? Аларды көрүп атабыз. Ден соолук таптаза адамдарды тарс этип группаны мындай уруп коюп чыгарып атат. Негодный депчи. Астагфиралла. Силер негодный эмессиңер, бир туугандарым. 12 мүчөңөр бүтүн. Силерде күч кубат бар. Мына ошондо биз Кыргызстандын армиясын түктөп кете алабыз. Кудайга шүгүр дейбиз. Бизде мынакей Кыргыздын жигиттери бар. Дунгандын жигиттери бар. Уйгурдун жигиттери бар. Өзбектин жигиттери бар. Орустун жигиттери бар. Күрттүн жигиттери, тажиктин жигиттери бар деп биз сыймыктанышыбыз керек. Силер себеби ушул Кыргызстандын гражданин алып аткандан кийин силер бул Кыргызстандын гражданисиңер. Бизге мыйзам кандай иштесе, силерге да ошондой мыйзам ошондой иштеш керек. Биз бир тууганбыз. Мен учурашканда бардыңар менен учурашам ошончо. Кыргызстанда жашап аткан жалпы Кыргызстанда жашап аткан биздин бир туугандарыбыз деп учурашам. Мына алсыз экенибиз деп айта албайм, бирок кыргыздын жигиттерине Алла ыраазы болсун. Шундай чыдамдуу экен, күтүп берди да. Приказ атпа десем болбой, атпай турду да. Аягы жакшы менен бүттү. Көп адам өлүп кетмек, урматтуу бир. Мен деле форма кийип сүйлөп чыктым го. Оружие бериң депчи. Акыры кийин ойлонот экенсиң бул нерсегечи. Ойлонуп, мына тынччылык менен бүтүп кетти. Ошон үчүн мен кайрыларым, урматтуу кыргыз элим. Шуну группага да чыгаргыла, интернетте чыгаргыла. Биз военкоматтардан биз требовать этебиз бул нерсени. Мен требовать этем, себеби түштүк Верховный народный контролдун төрагасы болгондон кийин мен требовать этем түштүктү. Эмне үчүн өзбектер барбайт, эмне уйгурлар барбайт, эмне дунгандар барбайт. Бишкекти биздин Верховный народный контролдун балдары текшергиле. Эмнеге Дунгандан балдары барбайт, уйгурдун балдары барбайт? Бир тууганыбыз, бул жерде биз нация бөлгөн жокпуз. Булар гражданин Кыргызстанбы? Как положено сулба кылыш керек. Кыргыздын жигиттерине ошо. Bir жылыңар токтотуп, bir жарым жылга жылдырып койгула. Мощный болуп, таяр болуп калабыз, Машалла. Ана биз армияга күчөйт, урматтуу бир туугандарым. Жардам берип турайлы бири-бирибизге. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Кудайым буйрса мунун аягына чыгабыз. Кудайым буйрса өзбек бир туугандарыбызам толук армияга барат, Кудай кааласа, Аллахым буйрса. Тажиктин бир туугандарыбызам граждандар толугу менен Кудайым буйрса армияга барат, Кудайым буйрса. Текшеребиз буларды. Дунгандар дагы барат, Кудай кааласа, жигиттери бар экен. Уйгур жигиттерибизам барат, ошондо Кудайым буйрса, ошондо биз биримдик болобуз. Урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн аман болойлу, тынч болойлу, ушул нерсени колдоп коюңуздар.